бөлөк эмес эле бир карындан чыккан, бир жатындан чыккан бир туугандарым келбегенден кийин башкалар эмне кылат? Бизден биринчи тамдуу болушуңар керек. Курул электерден баштап эле аял алып коет. Ошо эки кызды аябай эле тийгем да, чынында. Чыгарсак эле ушинтип там салып жиберебиз да, ойлоп атасыңарбы, там салыш кандай кыйын? Муктаж үй бүлөлөргө продукты берейин деп чыкканбыз да. Ким билет дегенде Тынай деген дос баласы бар. Көмүрдө иштейт, Беримбек деген байке. Ошол кыйынчылыктарын айтып бергенде эле уже отуруп калдык да. 3-үндөн кийин, бир аз күндөн кийин эле үй салганга сбор ачылды да. Бул жагы детский балдарга, анан бул жагы Беримбек байкелердин спальниги да. Оксанага жолуккандан кийин жашоо албетте дурус эле болуп, кайдымкыдай өзгөрүү болду. Мунагы тамдын салынышы менен уже кайдымкыдай уже эки бир тууган жакындай болбосо мурунку учурда алыс эле болчу. Сүйүнч, жакшы чоң сүйүнч, жүрөк жарылып кетейин деп ойлойм бирге. Бала деле мектепке барганда тетрадь ачып бир аны же ону жазат экен. Точно эле меники ошондой болот да, бардыгын үйрөтүп, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп үйрөткөн уже Оксана болуп атат. Буйруганын көрөбүздөн карды болсок тамам боло элешели, буйруганын көрөбүз. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Мындан 3 ай мурун Кең Арал айылында Беримбек байкенин үйүнүн фундаментин куюу иши жүргөн. Азыркы тапта үйдүн чатыры жабылып бүтүп, бүгүнкү күндө шубакты шоо иштерине даярдык көрүлүп жатыптыр. Оксанага жолуккандан кийин жашоо албетте дурус эле болуп, кайдымкыдай өзгөрүү болду. Ошо ойдо да жок, түштө да жок нерсе болчу да. Булардын келишинде эле ошо муну тааныш эмесмин да. Таанаган эмесмин, ошо өмүрү көргөн эмесмин. Келип, эме кылды, үйгө келип, сүйлөшүп, жана продукт алып келип, ошо менен эле тааныш болуп. Ушундан бери азыр жакшы эле. Кайдымкыдай неме болду. Мурун эл менен деле таанышпайсың ба, андай мындай жумушта кетип каласың. Азыр Кудайга шүгүр, бардыгы кимиси менен болсо деле сүйлөшүп эле, учурашып саламдашып эле. Азыркы учурда дурус эле. Кыргыз элдин жардамы, өзүңөр айткандай, поддержкасы жакшы эле. Ошо поддержкасы күчтүү болгон үчүн мындай болуп, там салынып атыр. Кудай буйрса уже жакындап калды. Эшик эйнектери калды. Ички жасалгалары калды, сырткы жасалгасын бардыгы бүттү. Сөз неме 3 бүтөбүз менен кийин 2 да. 2 бүтөң калдыр. Бизде 3 болобуз. Мурун каршылык көрсөткөндөр деле болду. Чакырсаң келбей, ошондой күндөр да болгон. Алыс эле бир туугандай кылып неме жүргөн. Ама азыр неме башталгандан бери Кудайга шүгүр болуп, кайра жакындап деп мамилеси күнүгө күчөп келатат. Алыстагандары кайра жакындап эле келип атыр. Келишип, заливка коюлду, заливка келип жардам беришип атыр. Мына кечээ келип кетти, как раз мен өзүм жумушта болчумун. Кечинде саат 6-да келдим. 6-да келсем 2 бүтөң биякта экен. Менен кийинки күн уже иште цементти немеге койгонбуз, мечитке койгонбуз. Ошол жактан жалгыз алып келип, бияка киргизип жакындатып коюптур. Азыр телефон чалбай келе калды десең, сразу шыр келет да. Ошомен кайда чогуу кетебиз. Кечээ 2 бүтөң келди, келип, Кудай буйрса жакшы 2 бүтөң жардамдашып, кайра чогуу кетип калдык.
мунагы тамдын салынышы менен уже кадимкидей уже эки бир тууган жакында өзүм мурунку учурда алса эле ошо менен азыр кадимкидей болуп мамиле дагы өзгөрө баштады. Бир туугандык мухаббаттар бизге жакынлашып кандай болуп ынтымактуу болуп бизге болду. Сүйүнүчкө, конечно, сүйүнүч болот. Кантип сүйүнбөйдүн. Бул негизи чоң сүйүнүч бар да, бул жерде өтө чоң сүйүнүч болуп туруп, кыргыз элин көтөрүп атыр. Оксана өз жардам берип, демир чолпу көтөрүп, башын баштап ошол ишке алып барып, түрткү берип, уктаган жерден үйдө көтөрүп, жыгылган таяк болуп, жөлөп келатат. Ошого чейин жөлөп келип, кадимкидей уже буттан тургузуп. Бул жерде чоң эле сүйүнүч бар. Бул ушуга чейин жалаң квартирада жүрүп аттым. Кыйынчылыкты жакшы эле көрдүм. 2014-төн баштап эле жалаң квартирада жүрүп аттым. Ай сайын квартираң келет. Квартирага акча табасың, ичкен тамак ашыңа акча табасың, иштебесең эчтеке жок экенин эптеп ары бери чуркап отуруп, квартирамды да эптеп берип аттым. Ар бири менен урушуп кеткен күндөр да болду. Күнүң өтүп кетти, давай үйдөн чык деген күндөр да болду. Кудай буйрса, муну кыргыз элим колдоп коштоп көтөрүп отуруп, ошол тамга кирип алсам, сүйүнүч, жакшы чоң сүйүнүч, жүрөк жарылып кетейин деп ойлойм бирге. Жаңы төрөлгөн баладай эле болуп калдым да. Жаңы төрөлгөн бир бала ыйлап, бир каткылап бүгүлөп сүйүнөт го, ошондой эле болду. Эң биринчи жана бала деле мектепке барганда тетрадты ачып, бир аны же ону жазат экен. Точно эле меники ошондой болот да, баракты ачып эле эң биринчи мугалимден сабак алып, муну жазсаң, мындай кылып жазамбы деп эле сүйүнгөндө болуп. Анткени баардыгы ошонун баары кыргыз элин ошонун баарын көтөрүп, мугалим да болуп атыр, директор да болуп атыр, баардыгы ошо кыргыз элинин арты менен болуп атат. Анан чыныгы айта келгенде эң чоң биринчи мугалим Оксана болуп атат жерден. Баардыгын үйрөтүп, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп үйрөткөн уже Оксана болуп атат. Эми ар кимде ар кандай неме да. Эми биринчиден жүрөккө ушул жерди таанады. Аллах ушул жерде буйруган, ушул жерге отурасың ушака деп. Ушакта өстөй 4 күн чыккалды. Келип көрүп, ар жакка баарын карап, өтө ыңгайлуу, жакшы эле, ылайыктуу эле жер болду. Макул эле. Болсо жерге отурайын деп. Негизи өзүмдүн төрөлөшкөн жерим Калин. Айкага деле көп. Анан айктан деле айтты, ой, бияка эле келбейт белең, анан бияка эле жашабайт белең деп. Буйруган көрөбүздөн карды болсок тамам боло элешет, буйруган көрөбүздөн. Кимичине болсо да айта беребиз. Буйруган эле болот. Кудайым кандай кааласа, кандай буйруса, баардыгы ошондой Кудайдын буйругу менен болот экен да. Азыр айткандай каерде турсаң жашооң, каерде ошол жакта болуп атпайбы? Москвага деле барып деле жашап келип аткандар болуп коя, карандыгы өстүн Кыргызстанда. Бир айдан ары, бир айыл бери эчтеке деле болбойт а. Кудайдын буйруган жерине барабыз. Буйруган немеси туру дагы. Бирде соседтерибиз жакшы экен баары элечи. Анан ошол соседтерибиз мына жак күн болуп калды деп, бул Россияга кеткен келин келип калды дегенден бул боз үйдү бизге тигип берди, атайын бердиги соседибиз. Көлөкөдө чай бер. Соседтер жакшы экен, ошо столуна чейин, килемине чейин баарын эле берип, чака-пакага чейин ушулардан алып отуруп, анан майда чүйдөлөрдү эле алып келгенибиз болбосо. Соседтер жакшы экен, казанына чейин алып, терге тиги неме кемеге да жасап берип койду. Ошо менен кемегесине тамак кылып отурум, казанына оокат кылып отурум. Жакшы эле баары. Бир жагы кубанып отуруп, биягыбыз бүтүп атыр деп. Ошо ушундай.
Усталар келгенде эле бул жака келип тамак аш бышырып берип кайра кетесиздер э? Усталар келгендеден анан тегерек четін жыйнаганга өзүбүз деле келип отуруп улам чачылган улам жыйнап коюп эле тегерек четинде өртөй турган өртөп коюп ушу жана отход жыгачтардын баарын бир жагына топко жагына жыйнап койдук отун болот го деп ушу сопурактарын ары кылдырып шыбагына дайындап отурук. Ушу кечээ бүгүн ошо жумуштарды кылып отурук да. Усталардын ордун жок болсо да кой келип тегерек четин жыйнап коюп эртеңки жумушуна тоскоол болбосун деп отурук. Келип ашарга да келип кеткендер болуп атты ичинен. Кол кабыш кылып кетишип отурук. Ушу жакшы эле соседтерибиз жакшы экен. Кудайга шүгүр экен. Бир жагы мечит, бир жагы пилорама, бир жагы соседтер жакшы экен кубанып эле отуруп, баарыбыз ошо качан ушу там бүтүп калып качан кирет экенбиз деген кубанычта да отуруп, кыздарым болсо бүтсө эртерээк башак барып окусак экен деген немеде болуп отур да. Кубаныч болуп отур аларда да. Тамак жасап бергенден де кыйналбайм. Курсак канчалык тойсо ошончолук колдору шок болот да. Ошо мага ошо булардын курсактары тойгону мага маанилүү да. Ой, жакшы эле толкундалып, жакшы эле кубанычтар болуп атат буйруса. Тим эле чарчаганын да билинбей калып атат. Ушул жака бүтсүн деп аракет кылып, тиги бир нерселерин колуман келсе да келбесе да тырышып иш кылып неме ташынар ыргыткан болом. Иш кылып ушу өзүбүз үчүн деп мындай бир кубанч башкача болот экен, эми сөз менен жеткизе албайсың да. Буйруганы болуп атат да. Ошо жакшы эле Кудай буйруса. Бир жагы кыргыз элинин артынан, бир жагы Аксананын кечеги балдардын да көп немеси мындай. Немеси кандай десем. Иши кубанычта болдук да, ошо балдар менен ыраазычылыгыбызды да билдирип, бир класста жашынака кылып бир бүтүрүп коюшту, итте кубанып эле калдык да. Кандай деп айтсам да. Крышасын жапкан. Ошо крышасын жапкан жаш балдар экен 95-жылкы. Тыпылдап төртөө бир класстан нардан бир кылып 2 күндө бүтүрүштү, жакшы иштешет экен да, чапчаңчы. Ошо ыраазы болуп эле калдык. Ошо. Тыйган санымы чыкканыңыз. Берге соседим экөөбүз мен ылай менен ал ылайын жасады. Кирпичтерин таштым, ошол жасап берди, сага да мага да керек болчок депчи. Берине тамак кылам, бирге чай кайнатып отурум. Ошо саат 1ден 2ге чейин ишип тамактарын дайындайм да. 12ден баштайм. Кээ бир күнү 1де болуп калат, кээ бир күнү 1:30 болуп калат. 2ге чейин тамагын берем да ишип. Ошо ушундай. Мурда мына янда турчук. Анан бул бозиди, бул соседтер немет берди да. Көлөкөдө отуруп чай ичсин деп. Ошо. Сон экен го чыкканыңыздар. Саласыңар кош келдиңер. Бул Беремек байке менен үй салуу процессинде жүрүпсүздөр. Алгач эле ушул Беремек байке менен кайтып таанышкандыгыңыздар, бул үй салуу процесси эмне себептен улам кайтып башталып кетти? Жана кыскача айта кетейин анда. Негизи мен блогга алып барганыма 2-3 жыл болду, бирок ушундай кайрымдуулук менен алектенем деген эчтер оюмда жок болчу. Аны чыгарган үй бүлө биздин кошуна эле болгондуктан ошол кошунан болгон үчүн чыккан да. Андан кийин мындай чоң кайрымдуулук иштерин кылам деген ой жок болчу. Мурдагыдай эле кайра темпке түшүп ошондой эле жашоо жүрүп жаткан. Анан жума күнү болчу. Анан үй бүлөбүз менен эле жылдын да башы болчу да, январдын 3-ү. Жыл башы менен жакшы ниет менен ошол өзүбүздүн эле үй бүлөнүн атынан ушу 5-10 миң тегерегиндеги бир муктаж үй бүлөлөргө продукт берейин деп чыкканбыз да. Именно биз үйдөн дайынданбай эле чыгып олуптурбуз. Чыккандан кийин кимге бере беришти билбейбиз да. Анан группаларга жаздык, ушундай муктаж тааныш туугандарыңар болсо бизге номерлерин берип койго десек, негедир ошол жерден эч ким жооп берген жок. Анан жардам таластагы барго. Алардын дагы ошол офисине барсак ачпайт.
эжеге чалсак алган жок, көрсө ал башка жумуштар менен жүргөн экен да, барып списокто ошол жерден аласыңар деди да. Аябай кызык, ошол буйрук дегенге мен ошол жерден дагы бир ишендим. Анан ошо бирөөлөр ошо жардам таласка барсаң ошол жерде список аласың деди. Ал жака барсак жок болуп калды. Ал жерден болсо чоң мечитке барсаңар ошол жерде да списоктор бар, муктаж үй бүлөлөр деди да. Барсак мечитти орду менен бузуп салыптыр. Жок мечит. Ушундай таң калдык да, биз прям берейин деп жүрөбүз, бирок адам жок. Анан жолдошум уже өзүнүн дос балдарынын группаларына жаза баштады да, ушундай муктаж үй бүлөлөрдү ким билет дегенде, Тынай деген дос баласы бар. Ошол чал дагы, сен ушундай тааныштарың жок беле десем, ал дагы ушундай даяр тургандай эле. Мен ушул күнгө чейин таң калам. Ооба бар, ушул көмүрдө иштейт, Беримбек деген байке. Ошо келинчеги каза болуп калган, мен көп жылдан бери тааныйм, чындап муктаж. Видеого түшкөнгө деле каршы эмес болуш керек деп ошо сунуштаган да. Анан отуруп калдык, чай ичкиле деп бизге отургузду. Анан бир аз историясын айтып берди, ошол келинчеги каза болуп калганын, эки кызын өзү бакканын, ошол кыйынчылыктарын айтып бергенде эле уже отуруп калдык да. Анан ал жерден деле прям ошо там салып беребиз деп ойлогон жокпуз. Биз ойлодук. Келиңиз анда биз айтты, ошол продуктуга да жетпей, ачка дагы болуп калган күндөрүбүз болот. Мен иштебей ооруп калсам эле ачка калабыз депчи. Кышында болсо жанагы көмүрдөн, отундан кыйналабыз дегенден мен айттым, анда келиңиз бир элге кайрылып ушундай продукту сурап, отун суу сурап эле бир кайрылып койбойбузбу десем макул деген. Эч ойдо жок эле ошол биринчи видеону тартып кетсек, сразу эле комментарийге ошондой уже миңдеген комментарий келди бир эле видеогочу, бир сутканын ичинде. Эмени ачкыла, сбор ачкыла, счетторун бергиле, биз акча салабыз, жардам беребиз. Анан буларга да там салып бербейлиби деп ошол наоборот катталуучуларымдан сунуштар келди да. Анан биринчи жолкунда деле биз андайга чечилген жокпуз, анткени там салуу деген аябай чоң жоопкерчилик. Анан кийинки видеону ушунча акча чогулду, телефон алып бердик, продуктыларын алып берип атабыз деп чыгарсак деле уже бүттүк комментарий ошондой болуп кетти да. Там салганга сбор ачкыла, биз жардам беребиз деп. Анан жакшылап ойлонуп, балким ушунча эл, кыргыз элин колдоп аткандан кийин, балким буларга дагы чындап эле ошо үйгө акча чогулуп кетип, үй салынып кетет деп. Анан ошол январдын где-то бир 10-дорундабы, так деле эсте жок, ошол 3-үнөн кийин, бир аз күндөн кийин эле үй салганга сбор ачылды да. Чындап сбор жакшы кетип, ошол январдын аягына жетпей, ушул жерден Кең Арал айылынан участок алдык. Ушундай болуп башталып кетти, эч ойдо жок болчу. Бул жерде участокты Беримбек байкеме бир келип карап келип алып кеттиңиздерби, же айрылып кайрылып? Жок, эме болду. Негизи жанагы таластагы эле жарнама эмелерин карадык, аккаунттарды карап, сатылат деген жерлерге байланышып аттык, барып аттык. Аябай участоктор резко кымбаттап кетиптир да. Талаш шаарында участоктор өтө эле кымбаттап кетиптир, 1 миллион, 2 миллионго чейин экен да. Анан анчага эле участок алынып калгандан үй салынбай калмак да. Еще анча акча чогулган эмес ал учурда. Анан ошол Кең Арал айылынан дагы жанагы жарнамадан көрүп калып элем, чалып, келип көрүп 2-3 вариант чыкты Кең Арал айылынан. Беримбек байкени бардык үй бүлөсү менен алып келип, анан өздөрүнө көргөздүк. Ошол 2-3 варианттын ичинен ушул жерди жактырышты, мынакей трассага жакын, бул жагы мечит, нерсе мындай чыкса дагы кирди чыкты болгонгочу. Өздөрү келип тандашып эле, анан ушул жерге токтоттук. Немесе үйдө көрөлү? Ооба, жүрүңүздөр. Мерт жерде канча жер өлчөмүндө? Бул жер 7,5 соток ошол Кең Арал айылында. Анан биз ошол сбор ачканда эле, эгер үй салып калсаңар, мен ошол проекттин бепбекер чийип берем деп сразу эле кайрылган болчу бизге Кундуз деген эже. Анан уже участок алдык, бирок кыш айлары болгондуктан сразу эле стройка болуп кеткен жок. Сбор акырындык менен улантылып атты. Ошо жаз келсин, күн жылысын деп калып койгонбуз. Анан күн жылыганда эле ушу Кундуз эжеге кайрылдык, ушу там салайын деп атабыз, чийип бере аласызбы десек, 1-2 күндө эле чийип берди. Сонун кылып, ошо өздөрүнө бардыгын площадкында жашай турган кылып, кээ бир үйлөр болот, жөн эле колдонулбаган жерлери да көпчү. Ошондой кылып ушуну чийип берди. Ошол проект менен эле салынып келатат. Бул размери 10x11. Мындай 4 комната, санузел, прихожка, топкасы өзүнчө. Ушундай да. Менин көрүшүмчө пескоблок менен салынат да. Сыртысын суук болбойбу? Ичине кандай жылуулук системалары колдонулат? Сырты газоблок менен салынды, ичи пескоблок менен бөлүндү да. Биз мурдагы ошол тажрыйбага да таянып жасадык. Былтыр Адилет байкелеринин үйү точно ушундай структура менен салынган. Сырты газоблок, ичи пескоблок, ушундай эле шифер менен жабылып. Анан алар кышында кирген да, декабрь айларындачы.
кышында дагы барып үйүнө көрүп кеттик. Жыпчылуу, сонун жашашып атат, эч кандай мындай неудобство жок да. Жылуу аябай, отоплениясы да аябай жакшы коюлган. Жылуу жумшак, ушу жазында, кышында барып көрүп кетип аттык да. Анан булардыкын деле ошолорду эске алып, значит, ушундай салынса деле жылуу болот деп ушундай салынды. Кимдер тарабынан жалаң эле ушул сиздин Instagram баракчаңызга катталуучулар эле сбор кылып ошолор эле акча каражатын которуп атабы же атайын жардам көрсөтүүчү уюмдар, долбоорлор келип дагы жардам берип атабы? Катталуучуларым десем дагы болот. Мисалы биз Сереп ТВга 1-2 жолу кайрылдык. Аудитория ошол жактан келип атты. Сокол медиага кайрылып аттык. Мындай атайлап бир кайрымдуулук уюмдары же атайлап бир чоң иш-чара андай келген жок. Ошол жалпы кыргыз элимден да, анткени ошол менин көрүүчүлөрүм деле жалпы кыргыз эли, Сереп ТВныкы, Сокол медиа жана башка бизди тартып чыгарып аткандардын баары эле жөнөкөй эле карапайым кыргыз эли жардам берди. Анын ичинен ошол Беримбек байке 81-жылкы болгондуктан биз 81-жылкы байкелерге отдельно кайрылуу жөнөткөнбүз. Анан 7 дубандыкы биригип 150 000 сом акчалай жардам көргөзүп кетишти. Аны ошол дуалына жумшадык да. Газоблокторду алып. Комнаталарды көргөзүп кетсеңиз. Бул жер ушундай кире бериш кенен, шкаф койгонго, киргенге аябай кенен. Анан мындайынан киргизгенде эле ошол архитектор эже менен чийип бергенге ушул холл зал катары колдонулат да. Коноктор келген кезде зал катары колдонулса, бул жерде эле аябай кенен, өзүңүздөр көрүп аткандай. Анан калган жерде өздөрү эле холл катары колдонуп, отуруп телевизор көрүшө берет. Бул жакка киргенде эле кухнясы дагы ушундай ыңгайлуу. Бул жактарын уже чийип берген боюнча прям ыңгайлаштырып бардыгын калтырыптык. Бул жерде стол турса, бул жагына кухонный гарнитурлар туруп ыңгайлуу да бардыгы. Бул жагы кайра санузелди. Көптөр ушуну айтышып атат да, эмнеге төр жакка чыгарып салдыңар деп. Негизи заманбап стиль менен ушундай экен. Анан негизи буну ошо киребешке деле калтырып койсо болот экен, бирок Беримбек байкелер ушул вариантын өздөрү жактырып тандашкан. Спальнилерге жакын болуш керек экен да, азыркы стиль боюнчачы. Ошон үчүн ушул жагына калтырылды. Бул жагы детский балдарга, анан бул жагы Беримбек байкелердин спальниги да, койчу бөлмөсү. Ошентип бардыгы каралды, ыңгайланышып. Учуу жайы сыртта. Ооба, бул жагы ошо топко, анан аны сырт жагынан киргизилет да. Бул жактын бардыгын кир кылып болгош үчүн ушундай болду. Анан бул электромонтажды дагы биз материалын эле алып бердик. Ошол кыргыз элимден чогулган акчага бет-бекер орнотуп кетишти. Азыр биринчи этабын, анан шулагандан экинчи этабында өзүбүз орнотуп кетебиз дешти. Люстра эмне таксаңар дагы анын дагы баарын эле бекер келип өзүбүз орнотуп беребиз дешти да. Крышаны болсо ошол азыр Кеңер Ал айылында салынып атат дедим го. Кеңер Алдын 95-жылкы балдары, усталары өздөрү келип беп-бекер жабып кетишти. Ал деле акыга жаптырсак 100 000ден нары акча кетмек да. Ошону беп-бекер өздөрү кайрылышып, кечээ күнү эле бүтүрүп кетишти. Материалын полный алып бердик. Жана айтып кеткендей эле ошо элден чогулган акчага. Ошентип кечээ күнү ал иши да бүтүп калды. Бул айнектерин да салып беребиз деп жазышып аткан, бирок пока келе элек. Эгер келип ал жактан да жардам болуп калса айтабыз. Пока ушу айнектерди дагы эгер сатып алып келип берсеңер коюп беребиз деп атабы же бекер айнектеринен берип салып беребиз деген соткан, бирок ошо пока азыр келе элек да. Анан ошол азыркы жумуштарынан ушул айнектерин салуу калды, орткодогу эшиктерин калды. Анан жана айттым го, башында биздин Тынай деген досубуз сунуштаган депчи. Ошол биз там салып баштаганда эле айткан, эгер ошо там салынып бүтө турган жагына чыгып калса, биз отоплениясын бекер орнотуп беребиз деп. Анан кечээ күнү алар да келип ченеп кетишти. Материалын алып берсеңер эле ошол отоплениясын бекер эле коюп беребиз деп. Ушундай жардамдар болуп атат да. Азыр дагы ошо кээ бирлериңиздерди унутуп калсам, алдын ала кечирим сурайм. Эстегенден долам айтып атам, ушундай бекер жардам көргөзгөндөрдүчү. Калгандарын болсо ошо элден чогулган акчага алып, усталарга акы төлөп жасатып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, дагы ушул Беримбек байкелердин үйүнө салым кошом дегендер, колдон келген салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер аябай жакшы болот эле. Мына күн суукка калбай бүтүрүп киргизип койсок сон болот эле да. Ошол алдыда айтып кеткендей эле ошо отопление иштери калды, отоплениясын материалын алып берем дегендер болсо кайрылсаңыздар же ошол канча акча менен болсо дагы жардам көрсөтө кетсеңиздер эле, мына 1 ай, 1,5 ай дегенде максимум буйруса ошол каражат чогулуп калса эле Беримбек байкелер үйгө кирип сонун болуп жашап калганы турат. Буга чейин да жардам көргөзгөн ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун.